Исламдоров, комедия, әңгіме. Эл жиық толған кафенің ең қараңғы бұрышында Бектемір досын күтіп Қуат отырды. Қайдан жайдан көзі қолындағы Осип Мандельштамның чөнтек кітебінен кафенің ешігіне бұрыла қалады. Ешік açылғанда өзіне жарашықты киінген, желкесіне сарғыч күрең чаштары тиіп-тиіпеген көз айнекчен қыз кіріп келді. Қуат заматта алыстан біліп жүрген күйерманын таныды. «Ова, дал ушыл», деп шуыр айтыл өзінче. Қуат аты танылып, ел аузына елініп баштаған жаш жазушы. Анын назарын өзіне бұрған қыз желкесіне қылқияқтың баштығын артынып алыптыр. Ичкери кирип официант менен сүйлөшүп калды. Ортолорунда чоң аралык, анын үстүнө кафе ичи көрөгү чуручу болуп, Кубат алар эмнени сүйлөшүп атканын уккан жок. Бирок бул ага анчалык маанилүү эмес болчу. Ал көзүн тигил кыздан алган жок. Ажайып бир аңгеменин башындай туюлду Кубатка ушулсам. Көкүрөгү бир аз ысый түштү. Көз айнекчен кыз Кубат тарапка карады. Чыгармаларын сүйүү окуган, адабий кечелерине калбай барып жүргөн авторун дароо эле тааныды окшойт, кол булгап жылмайып койду. Кубат шашып, оң солуна карап, эл толгон кафенин бул караңгы бурчунда жалгыз экенин түшүнүп, кол булгап жооп кылды. Байкатпаганы менен ичиндеги ысык туйгу бир күчөп, демин терең тартып, «Жок, бул повесть», деди шыбырап. Повесть официанттан Кубатты көздөй жакындады. Кубат ордунан олуксон тура калды. «Саламатсызбы?» деди назигүн. Саламатчылык. Сизди жүзүңүздөн таанып турам. Кечиресиз, бирок аттарды бат эле жадымдан чыгарчу жаман адатым бар, деди уялгандай түр менен Кубат. Кечирим суроонун кажети жок. Сиздей жазуучуга кечиримдүү. Атым Асел, деп көз айнегинин артындагы карагаттай көздөрүн жымыңдатты. Мен бул жерден кез-кезде жумуштан чарчап чыкканда тамак алып турам. Сиз да мендей жалкоосузбу? Деп тамашага салып күлдү Асел. Ооба. Ачыгын айтсам, тамак жасаганды ушу жашка келип да үйрөнө албай койдум, деди Кубат желкесин кашый. Асел Кубаттын өз сыры менен ачык бөлүшүп турганына күлүп жиберди. Аселдин назик күлгүсү, анын жымыңдаган көздөрү Кубатты элжиретип жатканы калаты абал жаратып аткансыды. Дал ошол учурда кафеге Бектемирдин кирип келатканын көргөн Кубат дароо өзүнө келди. Бир топтон бери Бектемирди күтө берип кыжыр келип турган болчу. Эми, дагы бир азга кечиге турбайт белең, дегендей көздөр менен карап койду. Аны Асел да байкады сезилет. Кубат, мени тааныштырасыңбы сулуу кызга? Деди ого бетер кыжырына тийип. Асел, таанышып алыңыз. Бул менин бала кезден берки жакын досум Бека. Бека, бул кыз Асел. Асел деген бойдон неде булантаарын билбей калды. Кубат Аселди алыстан эле байкап жүргөн болчу. Атын деле ушуга чейин билген эмес. Асел Кубаттын олдоксон абалын сезип, сөздү өзү улады. Мен скрипкада ойнойм. Болгону Кубат мырзанын чыгармачылыгын сыйлагандардын биримин. Кечиресиздер, менин тамагымды даяр болду көрүнөт. Шашып аттым эле. Асел Бектемирден тартынып турду, айтор шашып калды. Жакшы калыңыздар. Асел кафеден тамагын көтөргөн бойдон чыгып кетти. Сен Кубат, кайдан эле сен мындай татынакай кыздар таап аласың, деди Бектемир кызганган түр менен. Билбейм, дегендей ийнин куушуруп койгону менен жүзүндөгү кубанычты жашыра албады Кубат. Арадан бир нече күн өттү. Бир бөлмөлүү батир, текчелер толо китеп. Кубат иштеген үстөл үстүндө гана чырак күйүп турат. Иш үстөлдүн маңдайында Эндрю Уайаттын Кристинанын дүйнөсү сүрөтүнүн репродукциясы илинип турат. Бөлмө тынч. Болгону душтан аккан суунун шарылдаганы гана угулат. Иш үстөлүндө кагаздарга аралаш жаткан телефонго СМС келди. Душтагы суунун дауышы басылып, Кубат сүлгүгө сүртүнүп чыга келип телефонун колго алды. Бейтаныш номурдан келген кат экен. Кубат, аттарды унутуп кала турганыңызды билем. Сиз менен 2 ай мурун кафеде жолукканбыз. Эстейсизби? Атым дагы деле Асел бойдан. Сиз менен жолугушууну каалагам.
Бүгін кеч сейілдеп келгенге мақұлсыз ба? Саат 6:30-да жұмыштан бошойм. Жооп бересіз деген үміттемін. Мұны оқығанда Қуаттың есіне ошол күн келді. Ал Аселдің чаштарын, басқан қадамдарын жағымды үнін қайра көз алдына елестетті. Жүзіне жылмаю тартылып, эми бұл повесттен романға өтіп атқансыды аға. Жолугушуу сааты жақындап атты. Ал кечикпейин деп жарым саат эрте келген турбайбы? Куат дайыма ушундай. Күттүргөндү жаман көрөт. Бирок Асел Куаттай эмес. Ал жарым саатка кечигип келди. Алар эмен багында көрүшмөк. Бир убакта Асел келе жатканын көргөн Куат аны каршы алып, Асел кечиккенине кечирим сурап сөз баштады. Куат, сен деп кайрылсак кандай дейсиз бири-бирибизге? Деди Асел күндүн акыркы шоолуларына бетин тосуп. Каршы эмесмин. Экөө эмен багын аралай бир топ басышты. Отуралы дерсе, бактагы отургучтардын баарын же жаштар же кары кемпирлери ээлеп алышыптыр. Сүйлөшүп көпкө жүрүштү. Ыңгай келген сайын Куат тунук көз айнектин ардына жашынган Аселдин мөлдүр көздөрүнө карап тойбой баратты. Кең тротуарда экөөнүн желкелери тийишип, аны да сезбеген болуп коюшат. Булар алда качан эмен багынан чыгып, жаңы уйкудан уйгонгондой эки жагын карап, эмеле кайда жүрүшкөнүн сезишти. Ушунча жылдан бери жашап келген шаары жаңы буюктар менен ачылгансыйды экөөнү тең. Караңгы коюулап, жылдыздар көрүнүп калганда бул экөө шаардын көпүрөсүнө жетишти. Асел көпүрөнүн темирине жүлөнүп, бийиктеги жылдыздарга кыялдануу менен карап калды. Куаттын колдору Аселдин белине аяр конуп, аны өз кучагына тартты. Асел Куатка бирде таң калган көздөр менен караса, бирде белгисиздиктен коркуп аткандай жалооруйт. Куат болсо Аселдин көзүнөн суроолоруна жооп издегенсип, белги издейт. Куат Аселдин пушту назик эриндерине карап өпкөнгө батынды. Асел бетин жашырып, жагай гана үн чыгарды. Менин күйөөм бар. Бу саамда Куаттын түпкүрүнөн шылдың же азилдей жагымсыз бир үн каткыры каралаш. Бул трагедия, дейт.